Апа деген сөзүнөн зар болуп атам азыр. Мээсине суу толуп калды деп. Колуңан келишинче ошо балама жардам берип койгула. 24 жаштагы Тургунбек Ниязахунов үнсөздөн калып, бас албай төшөккө байланды. Жакындарынын айтымында дарыгерлер анын мээсине суу толгон деген диагноз коюп, Бишкектеги улуттук госпиталда операция жасашкан. Деген менен Тургунбек толук айыгып кеткен жок. Анткени баш мээсинде пайда болгон шишикти операция жолу менен алдырууга муктаж. Могу жерден кесилген. Турган жер. Бияга могу жерден мындай кеткен да. Ошо мээсине суу толуп калды деп, мындай деп чоңоюп калды деп. Мени кысып атат суу деп ачылып мындай болуп. Анан шумуп коебуз дешти. Шумуп койгондон кийин бир 3 күн жакшы жүрдүк, состояние жакшы болду. 3 күндөн кийин кайра дагы шалдырай баштады. 28-ноябрда тонография кылдык. Анысында өпкөл деп эме болот экен, өсүмдүк ошосы кичине чоңоюп баратат деди. Муну түшкөндө суусу мээдеги суусу уже чыкты, тазаланып калды деп эме кылды да. Анан муну жерде өпкөл деген бар экен, эмне ошосу азыр кичине бир аз өсүптүр да. Ошонун негизинде азыр Индияга алып барыш керек болуп атат. Тургунбектин операциясына керектелген ири суммадагы каражатты топтой албаган үй бүлөнүн айласы түгөндү. Мал жандыгын саткан менен чыгымдын баарын жаппай, жакындары эми коомчулуктун колдоосуна үмүт артып турат. Жакшынакай ушу 2 айга чейин эле жакшынакай болуп турган бала болчу да. Эми сүйлөгөндө бир мындан өткөн шаяр адам жок эле. Бир 5 мүнөттөн жөн турбайт эле баарыбызды күлдүрүп. Мына апа дей албай калдым. Апа деген сөзүнөн зар болуп атам азыр. Жанында жатып. Апа дей албай атат. Кайта балам сага шыпасын берет. Кудайдан тилеп атам, сен жашсың десем, колум кичине кысмыш болуп коюп атат. Колуңа албасамчы. Мынтип коюп атат. Сезип атат да баарыбир. Кыргыз элим. Колуңан келишинче ошо балама жардам берип койгула. Ошо Индияга барып, балам операциясы Индияда болуп атат. Каражат көбүрөөк кетип атат. Биздин болгон малдарыбызды сатсак да жетпей атат. Ошо жардам берип койгула. Баарыңардан суранам, кыргыз элим. Тургунбекке Индияда операция жасоо зарыл экени аныкталды. Учурда анын жакындары тиешелүү тараптардан кеп кеңештерди алып, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Бирок кайсы клиникада операция болору жана канча каражат талап кылынары азырынча тактала элек. Азыр эми тактап атабыз, маалыматтарын алып, кайсы шаарында, Бишкекте бир тагам баласы бар, ошо аякта сураштырып, азыр эмесин котормочусу бар экен, ошо менен байланышып, ошо жолугушуп, кандай болот, кайсыл жерден учабыз. Азыр аякта $12,000 кетет деп атат. Негизи $8,000 ушундай. $8,000 же $9,000 деди. Анан барып келиши менен ошо $12,000 кетет экен да. Биз азыр эми мал салда сатсак бир $400,000 акча болот экен да. Эгер сиз бул үй бүлөгө жардам колун сунуп, Тургунбектин өмүрүн сактап калууга салым кошкуңуз келсе, экрандагы номерлер аркылуу жардам көрсөтө аласыз. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.